$1.88 var. $88 менен биз продукцияны алабыз, но биздин зарплатабызды да 88 менен берип атат. Но 1-январдан баштап 90 болуп калышы мүмкүн. Эмне себептен? Анткени азыркы тушта Турцияда лиралар өтө түшүп кетиптир. Доллар көтөрүлүп, ошого жараша эмне бирге изменениялар болуп атат. Мен жаңы айтып кеткен 6 бит фоттун биринчи фоту $38 менен башталат. $38 мисал үчүн бизде пакет болуп бөлүнөт. Мен 2000 суу алам дегендерге мына кийиңиз бир пакет болуп эсептелет. Сом менен 3344 сом. Бир пакет. Же 2 суу, же 2 крем алам дегендерге. $72 киргендерге 2 пакет. 2 пакет дегенimiz 4 продукция. Же бир пластырь. Красный женщина өзү $38 $72'den мисал үчүн 2 пластырь аласыздар. Үчүнчү фотос $210. $210 6 пакет. Төртүнчү фот $315. 10 пакет. Бешинчи фот $600. 20 пакет. Алтынчы фот $787 компания 30 пакет берип атат. 30 пакет дегенибиздер бул 60 продукция. Майда супу, крем алам десеңиздер. Бизде апгрейд деген бар. Апгрейд дегенде ограничение жок. Көпчүлүк компанияда апгрейд кылгыла, болгондо убакыт бөлүп. Бир айдын ичинде эгерде пакетиңерди көтөрсөңөр, көтөрбөсөңөр ошол пакет калып калат. Болду, бир жыл бою сиздер ошол калып калган пакет менен иштеп каласыздар. Бизде пакет ограничение жок. Команда өсүп атканына карайсыздар. Айдын аягында отчет 30-31. Карайсыздар, товаробор кандай болду, ошого жараша эмне кыласыздар, пакетиңиздерди көтөрүп коесуздар. Бул жерде сизди келип туруп чоң пакетке сал деп эч ким кыйнабайт. Өзүңүздөргө жараша иш кыласыздар. Бизде бал деген бар, күбил, бал. Бал эмнеге эки эле нерсеге роль ойнойт. Статуска чыкканга, премияларды алганга. Дагы бир нерсе айтып кетчү нерсебиз, бизде компанияда лидер выращивания деген жок. Көпчүлүк компанияда 2 лидер выращивания кылгыла дейт. 2 же 3. Эгерде сиздер 2 бутуңуздан лидер выращивать этпесеңиздер, сиздер статуска чыга албайсыздар. И премияны ала албайсыздар. Бул компанияда лидер выращивания деген жок. Товарооборот менен эле өзүңүздөр статустарды жаап көтөрөсүздөр. И компаниянын премиясын алып көтөрөсүздөр. Ошон үчүн бизде кирген күндөн баштап эле статустарды жаап туруп эле элдерибиз, биздин партнерлорубуз премияларга чыгып атат. Түшүндүңүздөр, 2 нерсе ойнойт: статус, премия алганга балыбыз. Биринчи доходубуз 5 бит доходдун биринчи доходу реферальный бонус. Реферальный бонусту сиздер кантип аласыздар? Сиз келдиңиз. Бул сиз. Компаниянын условиясы эмне деп атат? 2 кишини жазгыла деп атат. 2 кишиге информация бергиле деп атат. Биринчи адам, экинчи адам. Сиз компаниянын условиясын аткардыңыз. Бизде биринчи бонус реферальный бонус. Это стартовый бонус, бир эле жолу алчу акча, жөн эле киши жазып алганга. Смотря ал адамыңыздар кайсыл пакетке кирет. Но дагы мен бир жакшы нерсени айтып коеюн, бизде $38 это потребительский пакет. Жок, мен иштебеймин, жөн эле продукцияны алам деген адамдар 38 менен алса болот. Жок, мен бул компанияда бизнес кылам десеңиздер, бизнес пакет $72 баштайсыздар. И ошодон баштап сиздер эмне кыласыздар, бизнесиңиздерди улантып кете алсаңыздар болот. Эки адамыңыздар смотря кайсыл акчага жазылды. Мүмкүн мен бизнес кылам деп биринчи адамыңыз $72 жазылып атат, Ушул адамдан сиз эмне алып атасыз? Реферальный бонус. Канчалык экенсиздер? 13. $72 жазылган адамдан $13.33 центтелер ойлойт. Биринчи доходун алып атат. Экинчи адам, бизде мындай ситуация болду. Бир узбечкабыз келип өзү кичинекейлеге жазылат $38. И чакырган адам келсе, эки өтөт. Жок, биз чоң суммага киребиз деп атат да. Значит, ар кандай ситуация болуп калышы мүмкүн. 787-ге
адамыңыз кириши мүмкүн. Ушул адамдан несмотря систем пакетиңиз кичинекей болсо деле сиз эмнени ала алат экенсиз? Федеральный бонус $133 ала аласыз. Бул биринчи бүт доход. Канча киши жазсаңыздар, ошо кандай пакетке жазсаңыздар, ошондой пакет эме аласыздар. Стартовый бонустун ала бересиздер. Экинчи бүт доход бинарный бонус. Негизи акча каяктан түшүп берет? Бизге бинарный бонустан түшүп берет. Бинарный бонусубуз $38 кимде ким уже жазылган болсо, значит компания 6% төлөп берип атат. Кирген пакетиңизге жараша болот. Бул бинарный бонусту сиздер кантип аласыздар? Сиздин үстүңүздө спонсор бар. Спонсорунуз 2 адамдан башка 3-чү, 4-чү, 5-чи адамды каяка жазат? Перелик. Перелик көрүңүздөрдү үстүңкү спонсорлар сиздерге перелик таштап атат. Значит, ушул адамдан түшкөн переликтердин баардыгы сиздерге да роль ойнойт. Бинар болгондон кийин бир бут сөз жок, узун болуп кетет. Это спонсорская ветка. Сиз кандай алышыңыз керек? Кыска бутуңуз менен иштешиңиз керек. Эгерде мен бинарный бонус алам десеңиздер, сиздер өзүңүздүн кыска бутуңуздар менен иштейсиздер. Кирген пакетиңиздерге жараша. Эгерде $210 кирдиңиздерби, значит сиздер бул жактан 10% аласыздар кыска бутунан. 787-ге кирсеңиздер 13% аласыздар. Бир бутуңуздар команда менен 2000 балл болуп кетти, экинчи бутуңуз 1000 балл болуп кетти. Кайсы тарабы кыска экен? 1000 тарап кыска. Айдын аягында отчет болот, ошол отчетто сиздин $2000, значит 1000ге теңейт. 1000ге теңеп туруп, сизге ошол 1000 балдын процентин берип коет. Бирок ошол тушта сиз эмне болуп атасыз? Статус жап атасыз. Статус. Анткени 1000 балл болгондо компанияда директор деген статус, директор деген наам алып атасыз. Ошол тушта сиз эмне кылышыңыз керек? Сиздин личный пакетиңиз $210 болуш керек. Ошол тушта биз айтабыз. Алтышта уже сен деген директор болуп калыптырсың. Давай пакетиңди көтөр деп ошол моментте айтабыз. Ошол моментте пакетиңиздерди көтөргөндө сиздерге, значит, эмне берип атат? Компания астата дагы 4 пакет продукцияны берип атат. Анткени канчалык пакетиңиздер жогору болгон сайын, ошончолук продукциялардын баасы да төмөн боло баштайт. Ошол тушта сиз директор деген статусту алып атасыз. Компания сизге $62,5 эмнеси берип атат, премиясын берип атат. Компаниянын өзүнүн значогу бар, значогун берип атат. Сертификатын берип атат. День признания ар бир айда 10-нан 15-ге чейин день признания болуп турат. Ошол тушта компания өзүнүн берекелери менен сыйлайт. Бинарный доход түшүндүңүздөрбү? Бул экинчи бүт доход. Үчүнчү бүт доход бир да компанияда жок. Бул power бонус деп аталат. Например, сиздер иштеп атсак бир бутубуз өсүп кетет, экинчи бутубуз сөз жок калат. Бир буттан мисалы үчүн көпчүлүгүнөн угабыз. Бир бутум өсүп кеткен, аякта мондай деген товарооборот бар, но акча жок деп айтышат. Бизде компания эмне деп атат? Биздин президентибиз айтып атат. Кел өзүң жазыл деп атат. Компаниянын условиясына карап эки киши жазга деп. Это условия компании. Эки киши жазсаңар, спонсорская веткадан түшкөн товарооборот power бонус берип атат. Power бонусту жалпак тилче пенсия деп койсоңуздар болот. Пенсия. Значит, узун спонсорский бутактан сиздерге компания кирген пакетиңиздерге жараша 1%-тен 5%-ке чейин до 30 уровня, 30 уровенге чейин компания сизге максимально $66 пенсия берип турат. Мен кичекейде кызымды жазып койгом, бир буту өсүп атат. Бул жактан 45-50 сомго чейин алып турат ай сайын. Мирам Айлыбаевна жана эми калып келген эже да
ай сайын 62 долларын алып турат. Uzunlukla pensiya alıp turат. Көрдүңүздөрбү? Кирген күндөн баштап условияны аткарып, спонсорский веткадан эмне команда иштеп атса, значит эмне пенсия алып турат бул жактан. Это пассивный доход сиздерге түшүүчү. Үчүнчү вид доход. Төртүнчү вид доход биздики именно премиялар. Төртүнчү вид доходго кантип сиздер чыгасыздар? Ассистент директор болуш үчүн сиздин сол тарабыңыз командаңыз менен 500 балл, оң тарабыңыз 500 балл болуш керек. 500 болду, сиз доллар менен эсептегенде 360 доллар, оң тарап 360 доллар, сол тарап. Ошол тушта сиз ассистент директор болдуңуз, компания сизге 18,5 доллар премиясын берип атат. Именно ушул 18 доллары бир эле жолу бериш үчүн премиясы болуп атат. Директор статуска чыгыш үчүн сиздин оң тарабыңыз 1000 балл, сол тарабыңыз 1000 балл болуш керек. Это команда менен, это командная работа. Ошол тушта компания сизге 62 долларын берип атат. Малый веткадан бинарный доходдорун алып чыгып кетип атасыздар. Үчүнчү статус это рубиновый директор. Биздин Накима Кудайым буйруса ушул ай рубиновый директор болот. Анткени өткөндө келип 3 күндүн ичинде директор статусун жаап койду. 30 000 алдың ғой, Накима? 30 000 алдың, Рубиновый директорда компания эмне болуп атат? Оң тарабыңыз 2,5, сол тарабыңыз 2,5 балл болгондо компания бул жактан премиясы 143 долларын берип атат. Бул премиялар эгерде кийинки айда сиз кайта подтверждение кылып турсаңыз, 1000 балл болсо 62 долларын кайта бере берет. Бөлөк компанияда премия дегенди бир эле жолу берет дагы, кийинкилерин бербейт. Бул жерден подтверждение болуп аткан сайын эле бере берет. Президент деген статуска чыгыш үчүн оң тарабыңыз 25 000 балл, сол тарабыңыз 25 000 балл. Мен президент деген статусту жаптым, колума 5 000 доллар алдым. Анткени биз Өңгөр компаниясында иштеп жүрүп, именно чоң акчага чыкканда, биз колубузга чоң акчаны алчу эмеспиз. Анткени бөлүп жарып, аягында биздин лидерлерибиз офистен мебелдерди алып чыгып кеткен. Эмне себептен дегенде, баягы өнгөнүн ал болду да. Самый баягы озуң сүткө күйсөң айранды үйлөп ичет экенсиң, 5 000 доллар чыкканда, ушул 5 000 долларды самам деле берет бекен деген баягы бөлөк компаниялардан ала албай калган акчаларыбыз бар. Берет бекен деген ой болду. 10 число, мен таң калганым 10 числодо бизде ведомость которот дагы, акчаны которуп берип койду. Акчаны 100% колуңузда каласыздар. Биз Кыргызстандан 5 000 алып атсак, Казакстанда азыр вип-президенттер бар. 20 000 доллар, 30 000 долларды алышып атат ай сайын. Значит, эмнеге бул жерде иштеп статустарды жаап туруп, бүт премияларды алып кетсеңиздер болот. Бул 4-чү вид доходу. 5-чи вид доход это матчинг бонус, чека. Сиздердин приглашенный чакырган адамыңыздардын бинарный доходунан статусуңуздарга жараша бул жактан эме чыгат экен, дагы проценттер чыгып турат. Директор болдуңуз, значит, сиз өзүңүздүн чакырып келген биринчи, экинчи адамыңыздын бинарный доходунун 10% сизге чыга баштайт. Анткени сиздин экелик ишиңиз болбойт да, мүмкүн 10 киши, 16 киши, бизде 20 кишилер бар. Личник. Сиз мисалы үчүн Айнураны чакырдыңыз, ал 1000 доллар алып атса, 10% сизге. Вообще супер. А сиз бир элеңиз чакырбайсыздар, сиздин мүмкүн 10 кызыңыз бар чыгар. 10 5 иштеп эле койсун. 5-нен эле чыккан доход, это уже 5-й вид доход. Чека, вообще супер. Бинар, негизи бул жерден бинар эле кууп жүрө берсеңиздер, бинарный доход. Калган доход өз эле эмнеге бутуңуздарга чап-чап өз эле. Аккаунт ачтыңыздарбы, бинар менен иштей бериңиздер. Калган доходдор өстөн эле чыга берет. Өзүңүздөр түшүнбөй каласыздар, бул кандай? Биз финалда сурайбыз. Ноғыл эмне? Ноғыл каяктан чыкты? Мынча акча чыгып калыптыр да, төгүнчө чыгып калыптыр деп. Самом деле маркетинг акча бар. Азыркы күндөгү
билбейм, эртең бир күнү дагы бир компания кирип маркетинг киргизип калышы мүмкүн, жакшы маркетинг. Но азыркы акыркы маркетинг ушул. Тем более азыр рынок свободный. Жөн эле азыр кирип эме кылышыбыз керек, иштеп коюшубуз керек. Азыр биз бизнес кылабыз десек деле, бизнести барып $1000 кыла алабызбы? Биз кыла албайбыз азыр. Мисалы үчүн Бишкектен азыр Дордойго барып иштей турган заман эмес азыр. Дордой деген бүттү, элдин бүттү магазин өтүп кетти. Мен сиздерге эмнеге чакырат элем? Нагим айткандай 5%ке келиңиздер. Ворот открыто. Азыр ошол 5%ке түшүп калсаңыздар, мен сиздерге айтпайм, эртең бүрсүгүнү деп. Кирдиңиздер отурбаш керек. Кептин бардыгы мындай көпчүлүк жерде. Ой, кел жазылсам эле акча чыгат экен. Жок. 6 ай чуркап иштеп коюңуздар. 6 айлык менет, 6 ай менет кылсаңыздар, аласыздар. Анан жөн эле жазылып койгондо кептин бардыгы ана эмес, кыймылдаш керек, иштеп коюш керек. Көкүрөктөн жгучий желание чыгыш керек. 6 ай адамдарыңыз менен иштеп, өзүңүздөрдү үйрөтүп койсоңуздар, 6 айдан кийин үзүрүн көрөсүздөр. Азыр чын айтканда чоң акчага чыгасыздар. Биз бизнести баштаганда биринчи айда эле 50 миң 60 миңге чыкканбыз. Биз тытынып чуркап иштеп койдук. Но неге мен сүйүнөм, эмнеге таң калам? Ушул компанияга келип биринчи айда эле бизде ведомость 80% зарплата келди. А так биринчи башталып атканда эч убакта 80% келбейт, 10% келиши мүмкүн. Эми орто билесиз, саналуу эле 5 эле киши алганбыз. Ошончо адам 2 миң 3 миң киши болуп кеткенбиз биринчи эле айда. Но 5 эле киши алганбыз. И алган акчабыз биринчи доходдорубуз 1000 сом. Президенттин аялы келип атат, акча чогулткула десе, сүйүнүп атабыз, бүгүн зарплата алабыз. Ошодон беребиз деп. Алган айлыктарыбыз 400 сом, 700 сом. А биз бул жерге келгенде эмнени байкадык? Келдик. Биз жана айтып кетип аткан power бонус, пассивный доходдон чыгып кетти элдер көбүнчө. Бир бутунан эле бири-биринен ала эле чыгып кетти. И карасак, самом деле 80%. Мисалы үчүн Нагиманын структурасына келгенине бир айдын жүзү болду. Бир жуманын ичинде эле Нагиманын структурасынан да бир топ адам акча алды. 12 киши адам алды. 12 киши алды. Жакшы айлыктарды алды. Оштон тоже холодный менен баягы онлайн менен кыз Гүлсенем деген кызыбыз жазылды. Ал да жакшы алып кетти. Биринчи айда. Азыр алардын көзү ачылган. Канча компанияга киребиз, акчаларыбызды салабыз. Салсаң эле акча аласың, 50 миң аласың, 100 миң аласың дейт. Эми баягы адамдардычы алдатып койсоң, самом деле алдаган нерсени бат воспринимать этет экенбиз да. Негедир баягы көз коюлчулуктай болуп. Чындык айтып атсак, ошодон адамдар мынтип качат. Ай, что-то не то депчи. Ошон үчүн азыр бул жерге келип туруп, сиздерди эч ким кыйнабайт, баланча түгүнчөгө келгиле деп. Эгер жетон нары өтүп кетсе, чын айтканда биз Зинакли экөөбүз келгенде 72-ге кеткенбиз. Маркетинг рас, бир кандай деле түшүнбөйсүң, экинчи, үчүнчүдөн барып анан түшүнөсүң. Иштеп баштаганда бинарный доходдон 9% чыгып атканда что-то и то ошондо көп болуп атты. Кой деп туруп 787-ге көтөрүп койдук. 9% менен 13%-ын айырмасы асман менен жердей. Азыр кыймылдабай койсоң да, мисалы үчүн 100 миңден ашык акча чыгып турат. Анткени эмне структура уже кетти. Эмнеге кириш керек? Бир жолу денежный воронкага кирип алыш керек. Денежный воронкага киргенде эми акчанын энергиясы башкача да. Все чыга албайсыздар адам. Сиз ошол воронканын ичинде айланып жүрө бересиз. Сиздер акчаны куубайсыздар, акча сиздерди кууп калат. Анткени мен Apple деген компанияда иштеп атканда менин спонсорум вышестоящий ушул сөздү көп айтып берет эле да. Кыздар, давайте тепкиленип эле чипи чыгат эле. Самом деле азыр ал бөлөк компанияда айына $15 миң алат. Бирок ошондой менет кылды. Эми ал айтат, самом деле денежный воронкага мен кирип алгам ошол тушта деп. Киргенден кийин чыга албайт экенсиң деп. Мен ошо сиздерди азыр чакырат элем. Келиңиздер, каалаган пакетиңиздерге кириңиздер. 38-тен нежелательный, это потребительский. Жетинчи 210 кире бериңиздер. Пакетиңизде
акчам бар болуп бар десеңиздер 787 бирикип кое бериңиздер. Эмне себептен дегенде продукция баасы эмне төмөн болуп калып атат. Чын айтканда азыр деген бизнести ачыш үчүн чоң акча керек туурабы? Чоң акча. Налогун төлөйсүң, местага төлөйсүң, товарың өтөбү, өтпөйбү, это вопрос, чоң суроо турат. Кандай болот, банкрот болосуңбу, болбойсуңбу? Бул жерден бир гана сиздердин милдетиңиздер көкүрөгүңүздөрдөн жгучий желанияны чыгарып коюу керек. Мен кылам, цель коюп коюшуңуздар керек, и ошо менен иштей бериш керек. Всё, адам башка эчтекесинин кереги жок. Компания бизге чайнап оозубузга салып койду. Эми ушуну ары жутуп алгыла деп. Эми ошону жуткан киши жутуп алат экен. Бизде бар да адамдар башына жазылып, условия аткарып келбей коюп эле пассивный доходду алган адамдарыбыз бар. Симонова деген орустун ушул жакта Чукталда коттедждери бар экен. Жөн эле 787ге жазылып койгон, 2 кишини жазып койгон, всё, келбейт деле. Но пакетке да зависит этет, 5% чыгып атат да. Ага деген 5000, 6000, 4000 ар кандай акча чыгат. Мен көп компанияларга салат элем, бирок бир да компаниядан албайт элем дейт эле да акчаны. А бияка келсем эле бул ведомостьтан дагы жүрүп атсыңар, тиги ведомость вообще супер турбай болуп атат да. И ал күйгөн жок, ал келди. Жайы менен көлдө жүрдү. И ошол алган продукциялардын көлдөн эле сатып салды, Чукталдан эле сатып салды. Значит, эмне өзүнүн салган акчасын чыгарып алды. Бул жака кандай акча салдыңыздарбы, 10 эсе чыгарыш керек. Жөн эле салып койбоңуздар. Салгандан кийин мен деген 10 эсе чыгарышым керек деп иштеш керек. Ата көпчүлүк жерде салып коюп андан кийин ай ал жак болбойт экен. Компания жаман экен. Компания жаман эмес, компания жакшы. Значит, өзүбүз ошондой иштей албай койдук. Өзүбүз кыла албай койдук, анан өзүбүз кетип атабыз, и компанияны күнөөлөп атабыз. Ошон үчүн бул жерде эмне кылып коюшубуз керек? Биркеле түшүнүп эле коюңуздар. Түшүнгөндө бинарды түшүнүп коюңуздар, келген пакетиңизди түшүнүп коюңуздар. И адамдап келип туура информация бергенди билиңиздер, болду. Адам башка эчтекенин кереги жок. А продукцияны элдер өстүр издеп келет. Биз реклама кылбайбыз, биз артисттерди алып келбейбиз, жылдыздарды алып келип реклама кылбайбыз. Адамдар өстүр издеп келип атат биздин продукцияны. В основном чем? Теплый контакттан караганда, в самом деле бизде азыр холодный контакт менен адамдар өстүр жазылып атат. Мисалы үчүн мен Ошто туруп турган 2-3 кызды мен тааныбайм. Алар өстүр эле через Instagram, даже мен салган эмесмин. Instagram менен де күмүш крем. Тимин деп эле өстөрү чыгып өстөрү жазылып атат, өстөрү иштеп атат. Арасынан бетин көргөн кыздарыбыз бар. Жөн эле по телефону нагимадлешин иштеп атат. Ошон үчүн азыр деген информационный век, интернет, онлайн деген бар экен, элдер только онлайн менен иштеп калышты. Пандемияда билесиздер да бардыгы онлайн менен кирдик. Онлайн менен биз